Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынын жаңалыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. УКМКнын төрагасы Камчыбек Таши башында турган өкмөттүк делегация Ташкент шаарына учуп кетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Анда 24-25 март күндөрү эки өлкө чек арасындагы делимитация жана демаркация кылынчу тилкелер боюнча маселе талкууланат. Өзбекстан тараптан делегацияны өлкө премьер-министри Абдулла Арипов жетектери белгиленди. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Шавкат Мирзиёев менен чек арадагы маселени аягына чыгаруу боюнча сүйлөшүшкөн. Учурда эки тараптуу чек аранын 5-10% гана тактала элек. Алардын дээрлик көпчүлүгү калк жыгыш отурукташкан тилкелер. Эске салсак, 15-18 мартта Ташиев Тажикстандын Кожент шаарына барып, Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясынын эки мамлекеттин ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынына катышкан. Өлкөдө акыркы суткада COVID-19 вирусунун 75 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Ооругандар көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй областында. Муну менен коронавирусу жугузгандардын жалпы саны 87 537ге жетти. Бир күндө жаңы типтеги вирустан каза болгондор катталган жок. Бир сутка ичинде 51 бейтап айыгып, оорудан сакайгандардын саны 84 274 адамды түздү. Нарын областынын Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчилиги кызматкерлердин эмгек акысын жеп алган деп шектелүүдө. Тиешелүү маалыматты башкы прокуратура таратты. Ага ылайык Нарын областык прокуратурасы райондук башкармалыкта текшерүү жүргүзүп, анын алкагында жооптуу кызмат адамдары пайда табуу максатында мекеменин каржылык жана бухгалтердик иш кагаздарды жасалмалоо аркылуу айрым кызматкерлердин карталык эсебине каражат которуу жолу менен жалпы суммасы 3 миллион сомдон ашык акчаны банк аркылуу чыгарып, өз кызыкчылыгына пайдалангандыгы аныкталган. Ал кылмыштык аракеттердин кесепетинен мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтирген. Факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу аракеттери көрүлүп жатканы белгиленди. Ишкерди 10 000 долларга алдап кеткен уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык 2019 жылдын жай айларында шектүү өзүнүн таанышына экскаватор сатаарын айтып, алдын ала 10 000 доллар алып койгон. Бирок белгиленген убакта тиешелүү техника келген эмес. Кийинчерээк алданган ишкер акчаны алган таанышы анын кумар оюндарына уттуруп жибергенин билген. Шектүү 1986 жылы туулган, мурда соттолгон Жумгал районунун тургуну. Ал ИИМдин атайын тизмесинде каттоодо турары да белгилүү болду. Токтогул гидроэлектр станциясынын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 8 миллиард 826 миллион куб метрди түздү. Тиешелүү расмий маалыматты электр станциялар ишканасы сайтына жарыялады. Ага ылайык суу сактагычка секундасына 100 куб метр суу агып кирип жатса, 401 куб метр суу агып чыгууда. Бир ай мурда эле суунун көлөмү 9 миллиард 897 миллион куб метрди түзүп калганы белгиленген. Былтыр бул учурда көрсөткүч 13 миллиардга чукулдап турган. Ошол убактагы өкмөт бул көрүнүш аба ырайына байланыштуу экенин жана суу сактагычтарда суу аз топтолгонун, бул алдын ала божомолдонгонун маалымдаган. Былтыр күз айларында өкмөт өкүлдөрү кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Болбосо чыңалуунун алдын алуу жана энергетикалык инфраструктураларды сактап калуу максатында маал менен өчүрүүлөргө бара турганын билдиришкен. Эске салсак, 2007-2008 жылдары Токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Энергетиктердин айтымында суу 6 миллиард куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кабылуу коркунучу бар. Аталган объект өлкөдө электр жарыгынын 33%-ын өндүрөт. Суу сактагычка 19 миллиард куб метр суу батат. Борбордук шайлоо комиссиясы Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. Муну менен мындай топтордун саны 15ке жетти. Анын 12си референдумга макул деп добуш берүүгө, калган 3 топ каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. Эске салсак, баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Учурда жарандар өздөрүнүн шайлоо тизмесинен тактоо иштери жүрүүдө. Ал иш-чара 27 мартка чейин уланат. Боршайкомдун маалыматы боюнча өлкөдө 3,5 миллион жаран добуш берүүгө укуктуу. Анын 55 миңге жакыны чет өлкөлөрдөн добуш беришет.
Сіздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.